Автоунааны туура эмес токтоткондугу үчүн унаанын дөңгөлөгүн аттын бутун тушагандай тушап койгон. Көрсөңүз жүрөк ооруйт, аттагы ушунчалык акылдуубу дейсиз. Аттын үстүндө бараткан бала кулап, ат өзү чуркап байгеге биринчи жолу жетип барган. Бирок буга белек жок деп айтышты. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Ашууда өтө каттуу борон болуп жатат, айдоочуларга эскертүү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бирөөсү бутун кокустатып алган. Баткенде 3 өспүрүм тоодон түшүрүлдү. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Кадамжай шаарында 20 апрелде тооду. 12 жаштагы бала бутун кокустатып, өз алдынча түшө албай калып жардам сураган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Аны менен чогуу 3 өспүрүм болгон. Тартылган куткаруучулар түшө албай калган 3 өспүрүмдү тоодон алып түшүрүп, ата-энелерине өткөрүп беришти. Жерине 4 куткаруучу тартылган. Автоунаасын туура эмес токтоткон айдоочуну күзөтчү башкача жазалады. Бишкекте унаа мекемесинин күзөтчүсү туура эмес токтотулган машинанын дөңгөлөгүн кете албагыдай кылып чынжыр менен байлап койгон. Инспектор Мирлан Талайбеков мындайды көрбөгөнүн айтып, күзөтчүнүн тапкычтыгы эреже бузган Lexustун айдоочусун жазалаганга жардам бергенин жазган. Ребята, это новый уровень. Как раз если кто-то будет ставить под знак 327. Вместо эвакуатора это как раз сейчас в Берембике вот так стоит. Ну, честно, такого я еще не видел. Я удивлен. Чуу дарыясына түшүп кеткен 35 жаштагы кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, маркумдун сөөгү суудан 20 апрелде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар тарабынан чыгарылып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Эске салса, 15 апрелде Чүйдүн Аламөдүн районундагы Васильевка айылында Чуу дарыясына 35 жаштагы эркек киши түшүп кеткени белгилүү болгон. Андан бери издөө иштери жүргүзүлүп келген. Ашууда катуу борон. Транспорт министрлиги айдоочуларга эскертүү берди. Ош Сары Таш, Эркештам, Унаа жолунун Тоң Мурун ашуусунда катуу борон болууда. Бул тууралуу бүгүн 21 апрелде Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, учурда жеринде атайын техникалардын жардамы менен өзгөлтүксүз тазалоо иштери жүрүп жатат. Андыктан каттан бар. Министрлик айдоочуларды унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты так сактоого чакырып, кандай гана кырдаал жаралбасын каршы тилкеге чыкпоону эскертет. Борон болуп, жолду сала-сала кылып салган. Мына борон болуп атат. Видимиз жакшы жок. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Токтогулда чабан дээси жыгылып калган тай Марага биринчи келди. Соц тармактарда чабан дээси жыгылып калганына карабай, Марага биринчи келген тайдын видеосу тарады. Алып баруучу эрежеге ылайык чабан дээси жок жылкы Мараны кесип өтсө да байге берилбей турганын эскертти. Көпчүлүк чабан дээси жок экенине карабай, биринчи келген тайга сыйлык берүү керек экендигин жазышкан. Аргымак Федерациясынын эрежеси боюнча тетиги кичинекей балабыз сакайып кетсин, бирок чуркап аткан тайга байге берилбейт, ушуну айтып коелу. Эреже боюнча. Мына Айрыкча Аргымак Федерациясынын президенти Ислам Атакеев президент болгондон кийин ушул бардыгын ушу ордоруна коюп, бүт жалпы элге түшүндүрүп иш башталган. Мен маалымат иретинде айтып коеюн. Азыр эми Мара, видео тартып аткан баланын жанында, мына ошол жерде сызык турат, ошол жерде. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканым себеби биз ошол балам
Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.